Бишкек мэриясы Ататүрк сейилбагына тийиштүү уруксат берүүчү документтери жок салынган үйлөрдө, павильондордо, темир тосмолордо жана чарба курулуштарын түрттүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бул иштер жакында эле курулуп бүткөн Түштүк дарбазадагы паркты улантып куруу боюнча экинчи этаптагы чогулуштан кийин башталган. Мына жакын карада биз ошо 45 соттан ашык жерди өзүн билемдик менен тосуп алгандыгына байланыштуу биз азыр бошоттук. Андан тышкары дагы ошол жакта чоң короо жайлар тодулган пайдыбалдар жана учурунда азыркы бүт элек үйлөрдү ошо архитектураны бизге берген проектisi негизинде иш чаралар жүрүп жатат. Ататүрк паркынын аймагына жалпысынан 51 там салынган. Бирок кандайдыр бир себептер менен алардын баарында Бишкек шаардык мэриясы менен калаанын архитектура жана шаар курулуш башкы башкармалыгынын уруксат кагаздарынан тарта кызыл китептерине чейин бар. Сейилбактын ичинде Сайыз убагында салынган жашылдандыруу ишканасына тийиштүү 1 үй, Илимдер академиясына тийиштүү 2 турак жай ижарага берилип кеткен. Жашоочулар үйлөр түртүлө турган болсо башка жакка көчүү үчүн аларга убакыт керектигин айтышат. Анан моулун тип асааңат салып, эми силер бояк бетти көрөлүксүңөр. Ошол жакта ошо тарткыла. Ошолорду көрбөйт дагы анан бир байкуштар монтип 2 күндөн бери же ичкен тамагыбыз сиңбейт, же отурганга эчтекебиз жок болуп, ичинде болуп атабыз. Ар жагыбыз жылып кетет, бер жагым бузуп кетет, аңырайып шаңырайып бит кылып атат. Эми билбейм, квартира тапкыча чыктып отурган жакшы го. Убакыт бербей. Балдарым 7-нчи микрорайонда окуйт. Гимназияда. Эми ошолор бир кишине бир. 2 кыз 2 балам бар. Бишкек мэриясынын карамагындагы шаардагы парктар ишканасынын директору Калича Умаралиева Ордо калада сейилбактар көп болушу керектигин айтат. Ал эми парктын ичиндеги мыйзамсыз отурукташып калган тургундарга өкмөт башка жактан жер бөлүп берүүгө тийиш. Ошо ботанический садтын лабораториялар бар болчу да. Ошол азыр лабораториялар Академия наук турак жай катары берип атат да, өзүнүн сотрудник ижарага берип атат. Бул бир үй менчиктештирип кетиптир. Биз таң калып атабыз да, бул лаборатория нежилой деп аталат да. Эмне үчүн жилой үй деп, турак жай үй деп менчиктештирилип атат. Ошонун баарын биз азыр карап изилдеп атабыз. Бирок бул жерде, бул территорияда жаңы парк салынат. Айта кетсек, бир жума мурун парктын ичине мыйзамсыз коюлган 10га жакын павильон алынган болчу. Бишкек мэриясынын маалыматында Ататүрк паркынын айланасындагы 117 жер тилкеси мыйзамсыз бөлүнгөн. Бирок алар сот аркылуу кайра муниципалитеттин карамагына кайтарылган. Тазагүл Эмилбекова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.